Саламатсыздарбы, эфирде күндеме маалымат кызматынын жыйынтыктоочу чыгарылышы студияда Айда Исемиева. Бул чыгарылышта. Өлкөнүн башкы укук коргоочусунун отчету депутаттарды канааттандырган жок. Өз болсо 25 000 сомдук айлык маянасын жогорулатууну өтүндү. Кыргыз газдын чиновниктери эмне себептен 3 күндөн бери түштүк аймакта газдын жок экенин түшүндүрүүгө чамалары жете элек. Калкты ар кылуу ушактар аралады. Ататүрк паркынын аймагы тездик менен азаюуда. Жашылбак 7 жылдан бери калалык ири хан сарайларга айланууда. Бул маселе жөнөкөй тургундарды гана кабаттырлантууда. Ал Берлинге чейин жетип, Японияда согушкан, Гоби чөлүн басып өткөн жана бүт өмүрүн советтик Кыргызстандын спортун өнүктүрүүгө жумшаган согуштун ардагерлери биздин каналда. Жогорку кеңеш бүгүн журналисттердин кылмыш жасаган деп жалган маалымат таратканы үчүн жоопкерчиликти күчөтүү боюнча мыйзам долбоорду 2 жана 3 окууда кабыл алды. Аны 80ден ашык депутат колдоду. Депутат Эрнестина Кочкарова баштаган бир нече депутат иштеп чыккан мыйзам долбоорго ылайык кылмыш жаза кодексине өзгөртүү киргизилип, кылмыш жасады деп жалган маалымат тараткан журналист 50 000 сомдук айып пулга жыгылат же болбосо 1 жылга чейин абакка кесилет. Эгер оор жана өзгөчө оор кылмыштар жасалганы жөнүндө жалган маалымат уюшкан кылмыштуу топтун кызыкчылыгы үчүн жарыяланса, айып пулдун суммасы 100 000 сомдон 200 000 сомго чыгат же болбосо 3 жылга чейин эркинен ажыратылат. Эске салсам, аталган документ коомдо олуттуу талашты жараткан. Медиа коомчулук менен эксперттер аны конституцияга каршы жана өлкөдө сөз эркиндигине доо кетирет деп баалашканы маалым. Парламенттин депутаттары омбудсменди катуу сынга алышууда. Бүгүн жогорку кеңеште башкы укук коргоочу Бакытбек Аманбаевдин баяндамасы угулду. Көпчүлүк эл өкүлдөрүнүн нааразычылыгын документтин мазмуну эмес, омбудсмендин өзүнүн ишмердүүлүгү келтирүүдө. Айтымдарында өлкөнүн башкы укук коргоочу институту өтө саясатташкан жана катардагы жарандардын көйгөйлөрүнөн алыс. Социал-демократтын Дамира Ниязалиеванын айтымында катардагы укук бузуучуларына Бакытбек Аманбаев тарабынан көңүл бурулбайт. Анын ордуна омбудсмен оппозициячыл маанайдагы саясатчыларды коргоо менен алек. Миңдеген жарандарыбыз бүгүн ошо өзүнүн укуктарын коргоого муктаж. Бирок ошол эле учурда мынакей омбудсмен өзүнүн 40 мүнөттүк алган баяндамасында эмнегедир жөнөкөй жарандардын тагдырына токтолбостон ушу аткаминерлер, ушу саясатчылар, Нариман Түлеев жана башка саясатчылардын фигураларына токтоп, ошо убактысын текке кетирди деп ойлойм. Ал эми акыйкатчы Бактыбек Аманбаев өз кезегинде өлкө жарандардын конституциялык укуктары бузулуп жатат деп эсептейт. Парламенттин жыйынында ал жакында эле болгон оппозициянын митингинде КТРК бийликтин каршылаштары турган трибунадан анын чыгып сүйлөгөн сөзүн көргөзбөй койгонуна нааразы экенин билдирди. Аманбаев УТРКнын жетекчилигинен ага 20 мүнөттүк эфир убактысын берүүнү талап кылды. Айтымында омбудсмен институтунун алгылыктуу иштери билинбей жатат. Анын бул кызматтагы жарым жылдык ишмердигине берилген баалар туурасында Айда Аманкулова. Бактыбек Аманбаев акыйкатчылык вазипаны туура 6 айдан бери аркылап келе жатат. Азырынча омбудсмен коомчулукка ийгиликтүү иштери менен тааныла элек. Мунун себебин Аманбаев маалымдуулуктун аздыгы менен түшүндүрөт. Мурдагы журналистти теледе азыраак көрсөтүп, кесиптештери таарынтып коюшкан. Бизди таптакка көрсөтпөй атат. Бизди айрыкча мен көтөргөн маселелер тууралуу пресс-конференция маалымат жыйын өткөргөндө мен конкреттүү фактылар менен айтайын. Санкт-Петербург шаарына барып келдим, Екатеринбург шаарына барып келдим. Миңдеген мигранттардын көйгөйүн көтөрсөм, маалымат жыйын өткөрсөм, бул маселе көтөрүлгөн жок. Мындан сырткары кыйноо фактылары боюнча маселени көтөрдүм. Маалымат жыйын өткөрүм. Мында дагы айтылган жок, көрсөтүлгөн жок. Кыйноо маселеси көңүл сыртында калып жаткандыгын укук коргоочулар дагы белгилешет. Жаналар акыйкатчынын бул кадамын колдошот. Омбудсмен институту жакында башкы прокуратураны сотко берип утуп алган. Абакта кыйноо көрсөткөн милиция кызматкерине карата козголгон кылмыш ишин көзөмөл орган мыйзамсыз токтоткондугу үчүн. Омбудсмандын максаты ушул кыйноолорго фокус кылып, жана мындай бир баракты Кыргызстандын жакшы реформалык алып кеткенге аракет жасап атканын көрүп атабыз, бирок аны чөйрө жакшы кабыл албай атат.
Бул арада омбудсмендин жээрилишинин чыныгы себеби башкада деп билгендер бар. Акыйкатчы негизги күчүн саясатка жумшап жаткандыгын сынга алгандарарбын. Сарууга болгон жеке сапары, Ахматбек Келдибековдун ишине өзгөчө көңүл буруусу, буга чейинки жана акыркы оппозициянын митингине катышуусу эске алынып. Биздин миңдеген жарандарыбыз бүгүн ошо өзүнүн укуктарын коргоого муктаж. Бирок ошол эле учурда мынакей омбудсмен өзүнүн 40 мүнөттүк алган баяндамасында эмнегедир жөнөкөй жарандардын тагдырына токтолбостон ушу атка минерлер, ушу саясатчылар, Нариман Түлеев жана башка саясатчылардын фигураларына токтоп, ошо убактысын текке кетирди деп ойлойм. Акыйкатчы карапайым калктын эмес. Митингтерге чуркап барып, же болбосо акчалуу, жогорку кызматтагы адамдар абакка учурап калса, камалып калса, ошого чуркап барып, мен ойлойм бул туура эмес деп туруп. Анткени алар өздөрүн коргой алат, акчалуу адамдар. Бийликтүү адамдар да өздөрүн коргой алат. Бирок негизги өзүн коргой албай турган адамдар бул карапайым калк, колунда эчтеке жоктор. Эл өкүлдөрү акыйкатчыны оппозициялык маанайдагы бейөкмөт уюмдун милдетин аткарып калды деп айыпташууда. Негизги максаты адам укуктарын, эркиндиктерин коргоо экенине карабай. Бирок ушул эле парламент жарым жыл мурун Бактыбек Аманбаевди өлкөнүн башкы укук коргоочулугуна татыктуу деп тапкан болчу. Андыктан жогорку кеңеш нааразы болбой койсо деле болот. Өз жемишин алууда. Айдай Манкулова, Азат Ынтымаков, 5 канал. Өлкөнүн түндүгү 2 күндөн бери газ жок отурат. Өзбек тарап Кыргыз газдын кожоюна алмашкандыгы үчүн көгүлтүр отунду берүүнү токтотуп койгон. Качан кайрадан бериле баштайт белгисиз. Кыргыз газ ишканасы ал боюнча кандайдыр бир комментарий берүүдөн баш тартууда. Самат Качкынов улантат. Өлкөнүн түштүгүнө газ берүүнү Өзбек тарап 14-үнө караган түнү токтоткон. Так ушул күндөрү аба ырайы суук болуп турганы белгилүү. Ош газ ишканасы коңшулаштар көгүлтүр отунду берүүнү жаап салышы келишимдин негизинде болгондугун билдирүүдө. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда келишим түзүлгөн. Ошол келишимде башка ишканага өткөнгө чейин деп айтылган жер бар эле да, договордочу. Эгер келишимде ушундай жобо каралса, Кыргыз газ эмнеге алдын ала дайынданып, же коомчулукка билдирген эмес деген суроо жаралат. Азыр ишкана Россиялык Газпромго караса, буга чейин мамлекеттин карамагында болуп келген. Демек, бул серепчилердин белгилешинче мамлекеттик түзүмдөрдүн коомчулук менен байланышы жок дегенден кабар берет. Жители города Ош являются налогоплательщиками. Мисалы, ошол эле Оштун тургундары салык төлөөчүлөр. Алардын эсебинен азыркы газга байланышы бар чиновниктер жашашат. Ошол үчүн маалымат берип, ачык иштешиши керек болчу. Аткаруу бийлигинин ишин адамдар ушактар аркылуу укпай, так маалыматтарды угуп, ишине баа бериши керек. Антпесе элдин өкмөткө болгон ишеними толук жоголот. Негизи мамлекеттик түзүмдөр коомчулук менен маалымдоо каражаттары аркылуу байланышта болуусу керек. Белгилүү болгондой, ар бир ишкана министрликтерде басма сөз кызматы бар. Тилекке каршы алардын баардыгы эле ММКлар менен тыгыз иштешпейт. Мисалы, Кыргыз газдын пресс кызматы жана жетекчилиги деле башынан эле маалымат берүүдө алсыз болчу дейт Игорь Шестаков. Айтымында азырда көгүлтүр отун боюнча маселе тууралуу үн катпай отурат. Пресс-служба — это вот тот мостик. Басма сөз кызматы бийлик же мамлекеттик ишкана менен коомдун ортосундагы көпүрө болушу керек. Пресс катчы мындайча айтканда ведомствонун жүзү. Ага жараша тармактын имиджи көтөрүлөт. Жабылып жата берсе элде ишенбөөчүлүк жарыла берет. Ишенбөөчүлүк аягы туруксуздукка алып келет. Аткаруу бийлигине ишенбөөчүлүк бар экенин жана өкмөттүн элден алыстап баратканын премьер-министр мойнуна алган. Кандайдыр бир маселе жаралса, аны чечүү иштери менен бирге калкка маалымат жеткирип туруу керектигин айтып, мындан улам мамлекеттик түзүм жетекчилеринен басма сөз кызматтары аркылуу коом менен тыгыз иштешүүсүн талап кылган. Жөнөкөй көчөдөн жүргөн адам ошол контрактты түшүнүш керек болуп атат. Азыр болсо алар бизди түшүнбейт. Баягы эле совещание барып, бири-бирибизге самоотчет берип эле мындай тилекке каршы ошол форматка биз көндүк. Ошон үчүн биз элдин ишеними болбосо биз иштей албайбыз, урматтуу жетекчилер. Анткени менен Кыргыз газ 2 күндөн бери көгүлтүр отунга байланыштуу эч билдирүү жасай элек. Өзбек тарап менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат дегенден башка. Андыктан элге газ качан берилет деген суроонун жообу белгисиз бойдон калууда. Самат Качкынов, Азамат Иманкожоев, 5 канал.
Баткен облысының чегарадағы айылдарына Тажикстан ушул кезге чейин ичүүчү суу берилек. Бул туурасында 24 KG агенттигине Аксай айыл өкмөтүнөн билдиришкен. Жергиликтүү бийликтердин маалыматы боюнча кыргыз айылдарынын жашоочулары Тажиктин Варух анклавы тараптан келген суудан колдонушат. 10 күндөн ашык убакыттан бери Аксай, Жаңбак жана Самаркандык айылдары суусуз отурушат. Коңшулар бул чектөөнү кыргыз айылдарынын сууну аябаганда көп колдонуп жатат деп түшүндүрүшкөн. Өз кезегинде Баткен райондук акимчилиги бул маалыматты төгүнгө чыгарууда. Райондук бийликтердин билишинче кеп жер үчүн суу катышуулар жөнүндө болуп жатышы ыктымал. Жогорку кеңеш өлкөнүн шаарларынын генералдык пландарын ачыкка чыгаруу жөнүндөгү норманы колдоп берди. Шаар куруу жана архитектура жөнүндөгү мыйзамга толуктоолорду депутаттар бүгүн биринчи окууда кабыл алышты. Кошумчалардын демилгечиси эл өкүлү Дастан Бекешев өкмөт мыйзам алдындагы акты менен ген пландарды жашыруун кылган. Бул болсо конституция боюнча сыр катары катыла турган маселелер өкмөттүн токтому менен эмес, мыйзам менен аныкталышы керек. Алган эмес коомдук талкууларда ген план көрүнүктүү жерлерге же болбосо тийиштүү мам органдардын сайттарына илиниши керек дейт демилгечи. Бишкектин Ататүрк багында орун алган турактардын үчөөсүнөн башкасынын курулушу мыйзамдуу. Аларды түрттүрүү үчүн улутташтыруу жолу гана бар. Бул туурасында Бишкек мэриясынын жеке турак жай курулушу департаментинин жетекчиси Самарбек Болотбеков билдирди. Эске салсак, аталган Сейилбактагы курулуш иштери жана жер тилкелеринин жеке колго өтүүсүнө байланыштуу маселелердин актуалдуулугу барган сайын артып барат. Сейилбактагы мурунку көйгөйлөр жана андагы азыркы абал туурасында Аскат Алагөзов. Ататүрк Сейилбагында мыйзамсыз курулуш селдей каптап келатканын президент Бакиев 2007 жылы көргөн. Жакын жердеги жарандар арыз муңун айтышып, ошол кездеги өлкө башчысы ошол эле жерден катаал тапшырмаларын берет. Кто дал разрешение, во-первых, кто построил их. Если эти участки выделены с нарушениями законодательства, значит, всех привлечь к ответственности. Күтүүсүз сейилдөөгө чыгып, туш тарабындагы мыйзам бузууларга күбө болгон Бакиев бул көйгөй өзү өлкөдөн кеткенден кийин дагы улана берерин күтпөсө керек. Коргоодогу аймактан алгачкы тилке 1994 жылы окуу корпусу үчүн 5 гектар өлчөмдө бөлүнүп берилген. Андан кийин Сейилбакта жер бөлүүнү жең ичинен улантуу токтогон эмес. Кийинки 2008 жылдын жазында кеңири коомчулук Ататүрк Сейилбагынан мыйзамсыз жер тилкелерин алган аткаминер, депутат, артист жана жазуучулардын чуулгандуу тизмеси менен таанышты. Жарыяланган тизмени карап, ал күнү чукул кеңешме өткөрүп жаткан Данияр Үсөнов мындай олуттуу адамдар менен урушпай, ишти тынч бүтүрүүнү сунуштады. Мисалы, аларды кыйылган бактардын ордуна 15 000 көчөт отургузууга милдеттендирип. Господа, 102 фамилии – это полстраны, с кем сегодня воевать. Я за. Вынесите решение коллеги и напишите. Усенов, отмените эти решения. Я завтра отменю. Бирок, мунун артында да бир топ маселелер болот-то. Здесь и депутаты Жогорку кеңеши, и Тагаев, Рашид, и туда, и все министры МВД бывшие. Үсөнов жер тилкесин мыйзамсыз берип, бирок мыйзамдаштырып коюуга көзү жеткенби, Айтор анын убагында 11 гектар бөлүнүп кеткен. Ататүрк Сейилбагындагы мыйзамсыз курулуш көйгөйү көптөн бери эле маал менен көтөрүлүп келет. Бирок эч бир майнапсыз. Бактын баштапкы аянты 107 гектарды түзсө, азыр анын 50 эле калган. Башкача айтканда, Сейилбактын тең жарымы жеке менчикке өтүп кеткен. 2012 жылы кала тургундарында адилеттүүлүк орнуна үмүт учкуну жылт этет. Жеке туракчай курулуш департаменти журналисттерди чогултуп алып, Ататүрктөгү хан сарайдын бирин түрттүрүүгө белсенет. Бирок дубалдын чекеси кертилип, иш андан ары азыркыга чейин жылган эмес. Жер тилкеси мыйзамсыз да берилиптир. Ошол жер тилкесин азыр сот аркылуу биринчи жана экинчи инстанциядан сотко кайрылып жокко чыгардык. Экинчи болсо сот сүздүрүү боюнча, жерди бошотуу боюнча сот ишибиз азыр Октябрь райондук сотунда каралып жатат. Жакын арада соттун чечими чыкса, аны сүзүлбөй алган тамды аяна чейин чыгарып, жерди бошотуп Сейилбагына кошо өткөрүп беребиз. Кызыгы департамент эсебинде учурда бакта болгону 3 эле мыйзамсыз курулуш бар. Бирөөсүн предписание бергенбиз, токтогон бул жана фундамент куруп атышкан. Экинчиси болсо бул пайдубал боюнча, дубал бар болчу, ошолор кеңейтип алышкан жер тилкесин. Ошол боюнча соттун чечими чыккан. Азыркы маалда жана сот аткаруучуларга кат менен жөнөткөнбүз, ошол иштери жүрүп жатат. Бирок менин уккан боюнча алар дагы азыр биздин биринчи соттун чечими чыкканын жогорку инстанцияга
жалоба жазып жөнөтүшкөн. Жашыл зонада мыйзамсыз берилген 58 жер тилкеси учурда мыйзамдуу деп сот тарабынан табылган. Бишкек шаарынын мэриясынын жана Октябрь райондук администрациясынын доо арызы бул ошол жер тилкелери берилип кеткенди жокко чыгаруу доо арызын четке кагып койду. Жогорку соттун чечими талкуулоого жатпасы түшүнүктүү. Бирок ошол эле соттор ошол эле Сейилбак боюнча экс-мэр Үсөновду, экс-вице-мэр Филатовду кантип соттогону түшүнүксүз. Ушул эле парк боюнча мурда экс-мэр Данияр Үсенов соттолгон, 15 жылга кесилип кеткен болчу. Себеби 11 гектар жерди ушул парк Ататүрктүн сатып ийген. Анан вице-мэр Филатов дагы болсо сатып ийген. Алардын үстүнөн кылмыш козголуп, сот аларды болсо виновен деп болсо өкүм чыгарып атат. Бирок ошол эле башка коллегия жогорку соттун болсочу чечимдерди болсо строительдерге чыгарып берип атпайбыз. Эми карабайсыңар болсо, эки жактан бири-бирине келбеген болсо чечимдер болуп атат да. К чему это может привести? Это говорит о том, что судебная система, она выносит незаконное решение. Азырдагы болочок курулушка даярдык жүрүп жатканын көрүүгө болот. Бүтүндөй схема иштелип чыккан. Сейилбактардагы мыйзамсыз курулуштарга каршы алып урушуп келаткан Эрик Ирискулбеков айтымында алгач жерди сатып алышат. Албетте оңой эмес акчага. Соттошуу мөөнөтү бүтүп кеткиче деп 3-4 жыл күтүшөт. Анан айып пул төлөп калбаш үчүн бактарга белги коюп, түбүнө бензин куюп кууратышат. Мындай аянттагы даярдыкты учурда Токтоналиев көчөсүнөн көрүүгө болот. Жакын эле жерде башкы көзөмөлдөөчү орган орун алган. Эмне себептен бул парктарга аябай кызыгып атышат. Бу жерде паркка үй курсаң, 1 квадратный метр 1,5-2 миң доллар болот болсо. Бу жерде доходу болсо 1-2-3 көбөйөт да. Ошол себептен янын спрос аябай чоң да, ушул паркта жашаганга. Бишкектин жаңы мэри Ататүрк багындагы көйгөйлөрдөн кабардар. Бактын чек арасы жок болгону бир топ көйгөйлөрдү жаратып жатканын айтканы бар. Бүгүнгө чейин ушул парктар өзүнүн чыгарасы жок. Ошондуктан бүгүн абдан коргоп атат. Ататүрктүн маселеси да абдан чоң. Биз айтып атабыз, вернуть границы парк. Алар жокпу? Эрик Ирискулбековдун пикиринде Сейилбактын чек арасы жок деп айтуу болгону шылтоо. Мэр билбейм эмне себептен айтып атат. Ушул парктын границасы бар, территориясы бар, государственный акты бар болсо. Ушул парк список особо охраняемых природных территорий кирет болсо. Анан особо охраняемый статусу бар, ордери бар. Бирок бул толгон токой макамдары Ататүрк багынын аянтынын кыскаруусун коргой алган жок. Мамлекеттик машина курулуш мафиясына туруштук бере албай келет. Вы поймите, это большая мафиозная группа. Это с большими миллиардными доходами. Бул ойду эч нерседен камсанабай курулуш иштерин бактын так ортосунда улантып жаткандар да тастыктагандай. Аскат Алыгозов, Иван Чижиков, 5 канал. Бишкектин тазалык муниципалдык ишканасы шаардын экологиясына 4 миллион сом өлчөмүндө зыян келтирген. Бул туурасында экологиялык жана техникалык коопсуздук мамлекеттик инспекциясы билдирет. Анын маалыматы боюнча ишкананын кызматкерлери чогулган таштандыны өздөрү билип, 30 гектарлык тилкеге чыгарып салышкан. Ошентип айлана чөйрөгө 4 миллион 800 миң сомдук зыян келтирилген. Кемчиликтер Бишкек мэриясынын башка муниципалдык жашыл курулуш ишканасында да аныкталган. Анын кызматкерлери Жаштар Сейил паркында 50гө чукул бакты өзүн билемдик менен кыйып салышкан. Зыянды инспекция 1 миллион сомдо эсептеди. Ишканалардын жетекчилерине бул иштер боюнча эскертүүлөр берилген, бирок аны эч ким аткарган эмес. Материалдар прокуратура жана ИИМ органдарына өткөрүлүп берилди. Киреше байлыкты легалдаштыруу 1-июлга чейин узартылды. Учурда 7 миң адам мүлкүн ачыктады. Арасында 45 миллиондон ашкан кирешеси барлар салыктарын төлөп башташты. Калктын бай катмарын түзгөндөрдүн же болбосо көмүскө экономикада жүргөндөрдүн салык төлөнүшүнө көзөмөл орнотууга мүмкүнчүлүк берген салык мунапысы толук аткарылбай жатат. Мөөнөттүн узартылганынын себеби да ушул. Мүлктү ачыктаган толтуруунун жол жобосу туурасында Айгерим Жанкулов айтып берет. Тапкан мүлктүн ачыктыгын көргөзүп, укуктук талаада эркин иштешине шарт түзүп берген салык мунапысы. Капиталды легалдаштыруу иш-чарасы өткөн жылы 1-июлдан тарта башталган. Коомдун кайсы бир катмарда кеңири түшүнүк жетпей жаткандан уламбы, айтор көпчүлүк документти толтурууга анчейин деле шашылбай жаткандай. Андыктан мөөнөт да жылдырылган. Убагында легалдаштырып калдыңбы? Үлгүрдүң.
убагында легалдаштырып кала алган жоксуңбу? Бирок мүлк турат. Анын ээси да болуш керек. Ал ээси өзү баягы декларацияга убагында көрсөтпөгөндүгү үчүн ал бул мүлктүн базар баасы менен турган кирешенин кайдан чыкканын түшүндүрө албаса, салык милдети чыгып калышы мүмкүн. Анткени менен декларацияны толтуруу деле анчалык кыйын деле эмес. Болгону каалаган нотариалдык кеңселер тарабынан гана бекитилет. Бир гана үлгүдө андагы жазылган маалымат ачыкталбайт дагы, мазмунун эч ким териштире албайт дагы. Анткени ал документ декларанттын өзүндө гана сакталат. Демек, ал адамдан башка эч ким билбейт. Анан бирок кокусунан кандайдыр бир себеп менен ал киши жоготуп бир жактан чыгып калса, ал документти ал эч жака пайдалана албайт да. Себеби ал мамлекет үчүн ал далил катары эсептелбейт, документ катары эсептелбейт. Мыйзамдын талабына ылайык ар бир жаран декларацияга көргөзгөн мүлкүн өзү баалайт. Эгер 45 миллион сомдон ашса, жылына бирдиктүү салык төлөйт. 450 миң сомдук. Тескеринче байлыгыңыз аталган суммага жетпесе болгону толтура турган бланкага карата 150 сом эле төлөнөт. Маалымат боюнча ушуга чейин 7 миңге жакын адам толтурган. Өлкөнүн ар бурчунан. Мунун 70-и ушул кезде казынага тиешелүү салыктарын төлөшкөндөр. 45 миллиондук сомдук мүлкү барлар. Так как этот закон гарантирует, что... Бул мыйзам кепилдик берет. Эч кандай орган мүлкүн көргөзгөн адамды аңдууга же артынан түшүп албайт. Анткени ар бир кызмат кандай нормада иштеши керектиги да аныкталган. Экинчиден, декларацияга кирген маалыматтардын баары туура 2 жылдан кийин милдеттүү түрдө берилчү салык декларациясына негиз болуп бере алат. Андыктан туура так көрсөтүлүш керек. Болбосо кийин компьютерден чыгып калышы мүмкүн. Дал келбей калганы. Канча байлыкка ээ болорду көрсөткөн соң эч ким сурак албасы белгиленет. Мүлк кантип топтолгон же кайсы акчага алынган деген өңдүү суроолор берилбей. Андыктан чочулоого эч негиз жок. Ошол маалда чиновниктердин, ири ишкерлердин, же болбосо майлуу сүттүү жерлерди жетектеп келген атка минээлердин толтурган документи дагы коомчулукка жарыяланбайт. Сам механизм предусмотрен именно. Себеп толтура турган кагазда болгону аты жөнү гана жазылат. Бардыгы тең бирдей тепкичте туруп тапшырат. Ал киши кайсыл жакта иштейт, эмне менен дагы алектенет дегендүү пункттар жок. Ошон үчүн ыктыярдуу болуп атпайбы? Анткени менен аталган өнөктүктөн жыйынтык чыгаарына күмөн санагандар дагы жок эмес. Максатталган иш жүргүзүүдөн майнап чыкпасын айтышып, бул үчүн тек гана аны азайтууну күчөтүш керектигин айтышат. Катуу мыйзамга таяп, түрмөгө кармоо мөөнөтүн узартуу, керек болсо өлүм жазасын киргизүү өңдүү чаралар менен. Антпесе таптакыр экономикалык кылмыштарга карата эч кандай жаза жок. Ар кандай өлчөмдөгү айып пулдар жүктөлгөн эле болбосо. Бир дагы уурдаган адам, акча уурдаган адам өмүрүндө ал акчасын айтпайт. Мен миллион уурдадым эле, мына миллионум бар деп. Бул тарыхта болгон эмес. Тергөө органдарынын ишин кайра карап, бардыгын тең. Аларды куткарып аткан соттордун баарын кайра камамайынча бизде эч качан иш өзгөрбөйт. Андыктан биринчиден тегиз ууруга айлангандарды ооздуктоодон башташ керектиги белгиленет. Ошол эле учурда дүйнө мамлекеттеринде деле мындай тажрыйба колдонуп келгени эске салынып, акыр аягы ийгиликтүү аяктаган учурлары көп эле болгон дешет талдоочулар. Айгерим Жаныкул кызы, Кубанычбек Мамытов, 5-канал. Социалдык өнөктүрүү министринин мурдагы орун басары Гүлнара Дербишова 5 жылга кесилди. Мындай чечимди шейшембиде Бишкектин 1-май райондук соту чыгарды. Дербишованын адвокаты Искендер Журабаевдин айтымында, ал жаш баласы болгонуна байланыштуу жаза мөөнөттү баласы 14 жашка толгон соң өтөп баштамакчы. Учурда Дербишованын кичүү уулу 10 жашта. Гүлнара Дербишовага 2012 жылы чет өлкөлүк жарандарга бала асыроого уруксат берүүдө коррупциялык иштерге аралашкан деген айып менен кылмыш иш козголгон. Ага чейин ушундай эле айып менен мурунку социалдык өнөктүрүү министри Равшан Сабиров 5 жылга соттолуп, жакында мунапыстын негизинде эркиндикке чыкты. Президент ЮНЕСКОнун Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстандагы өкүлү Сергей Лазаревди кабыл алды. Ал Манас Семетей Сейтек күчилтиги ЮНЕСКОнун адамзаттын материалдык эмес маданий мурастарынын атайын тизмесине киргизилгендиги тууралуу сертификатты тапшырды. Алмазбек Атамбаев бул окуянын Кыргызстандын маданий жана коомдук турмушундагы маанисин баса белгилеп, эпикалык трилогиянын ЮНЕСКОнун материалдык эмес маданий мурастарынын атайын тизмесине киргизилгендиги байыркы бабаларыбыздын адамзат маданиятынын дүйнөлүк кенчине таттыктуу салымы экендигин кошумчалады.
Өз кезегинде Сергей Лазарев ЮНЕСКО Манас эпосунун Кыргызстан эли үчүн анын биримдиги үчүн канчалык мааниге ээ экендигин белгиледи. Ошондой эле ЮНЕСКОнун өкүлү Кыргызстанда белгилүү тарыхый мааракелерди жана окуяларды элдин биримдигин чыңдоо максатында пайдалануу тенденциясы байкалып жаткандыгын кошумчалады. Улуттук китепканада Чыңгыз Айтматов түрк духунун салтанаты деп аталган китептин жана Азербайжан оттордун өлкөсү деген аталыштагы китеп көргөзмөсү ачылды. Аны Азербайжандан Кыргызстандагы элчилиги жана өлкөнүн улуттук китепканасы уюштурду. Иш-чарага эки өлкөнүн парламенттеринин депутаттары, элчилик, эл аралык жана коомдук уюмдар, маданий жана илимий ишмерлер, Чыңгыз Айтматовдун туугандары катышышты. Аталган китепти Азербайжандан Маданият жана туризм министрлиги Айтматовдун 85 жылдыгына арнады. Жыйнакта белгилүү Азербайжан, Кыргыз, орус, казак авторлорунун Айтматов жөнүндөгү публикациялары, анын ой жору, кеңештери, маектер топтолгон. Азербайжан оттор өлкөсү деп аталган көргөзмөдө болсо, Азербайжан калемгерлердин эмгектери коюлган. Чынына келгенде баягы 80 жылдыгын ошо Азербайжан эли, Азербайжан чыгармачылыгы аябай жакшы тосушкан да, Атай чакырып история кылышты. Ал жөнүндө кинолорду бар, ал жөнүндө китептер, ошо китептер коюлуп атат ошо жерде. Ошону келген биздин окурмандар келип катышып таанышса болот да. Улуу ата мекендик согуштун ардагери убагында кыргыз спорттун өнүгүшүнө зор салымын кошкон Владимир Баев. Сталинград шаарында душмандын мизине каршы туруп, өз мекенин тынчтыгын коргогонго зор салымын кошкон. Өз учурунда Эрдик орденине Кыргызстандын эмгек сиңирген ишмер жана Ордо каланын ардактуу наамына татыган. Нурсулу Нуркамилова кененирээк. Согуш майданына аттанганда Владимир Баев болгону 18 жашта болгон. Алдыда кандай кыйынчылыктар күтүп турганын жаш жигит элестете да алчу эмес. Эч кандай документтери жок эле. Армияга күтүүсүз жерден келип калып, досу экөө жаш аскерлердин катарына кошулуп калышкан. Чачыбызды алып атайын форма беришти. Анан мен дароо эле апама коңгуроо чалдым. Апа, мен фронтко армияга кетип жатам десем, кайдагы армия, кайдагы фронт, үйгө кел деди. Кантса да эне да мени ойлонуп сарсана болуп жаткан. Эми ал жакта кантет экен деп. Ошентип досум экөөбүздү Барнаулга алып кетишти. 1942 жылдын август айлары болчу. Көп өтпөй ноябрь айында Сталинград шаарына келип, чалгындоо бөлүмүндө кызмат өтөй баштайт. Душманды колго түшүрүп, көргөзгөн кайраттыгы үчүн Эрдик ордени менен сыйланган. Бул Владимир Кариянын эң алгачкы алган ордени жана алгачкы жеңиштеринин бири болгон. Сталинградка келгендин экинчи күнү эле досум экөөбүздүн чалгындоого жөнөтүштү. Кыш мезгили ак халаттарды кийип алып кичинекей дарыя бар эле, үстү тоңуп калган. Муз үстүнөн өтүп барсак, толтура немистер ырдап бийлеп, шампанский ичип, Сталинград биздики деп майрамдап жатышыптыр. Бир немес четте турган экен. Мен дароо оозун жаап, досум колунан кармады. Ошентип алып келип, командирдин колуна тапшырганбыз. Душманды колго түшүрүп, командирлердин алкышына ээ болгону жашоосундагы алгачкы сүйүнүчтөрүнүн бири болчу. Алдыда дагы кандай мүшкүл кармашуулар күтүп турганын үч уктаса түшүнө кирбеген ардагер башынан көптөгөн кыйынчылыктарды өткөргөн. Фашисттик Германияны жеңген күндү Владимир Кария Берлин шаарында тоскон. Бирок муну менен эле жеңиш аяктап калган жок. Алдыда дагы Япония менен кармашуу күтүп турган. Дээрлик 5 жыл. 18 жашында фронтко кеткен жаш жигит 8 жылдан соң 26 курагында согуштан кайткан. Заканчивая институт физкультуры, и меня по распределению направляют в Киргизию. Каарманыбыз Орусияда төрөлүп өскөн. Согуш аяктаган соң Ленинград шаарында дене тарбия факультетин бүтүрүп, адистерди бөлүштүрүү убагында Владимир Баевти Фрунзе шаарына жөнөтүшкөн. Республиканын түштүк аймагында көп жылдар бою спорттун түптөлүшүнө салымын кошуп, фехтование боюнча 4 спортчуну дүйнөлүк деңгээлге жеткирген. 1965 жылы атайын чакыруулар менен Фрунзеге келип, шаардык кыргыз спорт комитетинин төрагасынын орун басары болуп иштеп калат. Приехал специалистов. Алгач Фрунзеге келгенде дароо эле республикалык дене тарбия комитетин жетектөөнү сунушташты. Мен баш тарттым, тажрыйбам жок, андан көрө башка жумуш бергиле деп. Анан Жалал Абадка жөнөтүштү. Облустун спорт комитетинин төрагасы болуп тайындалдым. Шамдагай жигит болчум. Стадион куруп, жаш спортчуларды даярдай баштадым. Мына ошентип ошол бойдон Кыргызстанда жашап, үй бүлө күтүп отурукташып калдык. Көп жылдык эмгеги үчүн эмгек сиңирген ишмер наамына татыган. Бишкек шаарынын ардактуу тургуну. Жыл сайын 9 майды чыдамсыздык менен күткөн ардагер жеңиш күнүндө эң алгачкы салгылашууларын элес алат. Анан дагы эң алгачкы сүйүүсү эске түшөт.
Оксаночка. Оксана 2 жыл мени күткөн. Командировкага келип таанышып, кийин кат аркылуу жазышып турдук. Анан келип баш коштук. 2 балалуу болдук. Анан туңгуч уулубуз Виталий жарык дүйнөгө келди. Учурда ардагер жалгыз жашайт. Баласы болсо үй бүлөсү менен Чолпон атада. Бош убактысы болгондо келип, атасынан кабар алып турат. 1 жылдан бери жүрөгү ооруп, анча баспай калганына байланыштуу, сыртка чыга албайт. Жакын жашаган кошунасы келип жардам берип, дары-дармектерди алып келип, тамак ашын жасап берет. Быйылкы жеңиштин 69 жылдыгын жашоосунда биринчи ирет. Үйдө майрамдаарын айтат. 90дун кырын ашып калган Владимир Кариянын жашоодо бир гана эңсегени. Ардайым мекенибизде тынчтык, бейпилдик өкүм сүрсө деп тилейт. Нурсулу Нуркамилова, Урмат Мамбеталиев, 5-канал. Мына ушундай жаңылыктар менен күндөмү өз ишин жыйынтыктайт. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат күтөт. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта болуңуздар. Хондроксид орну басып кана койбостон, муундарды артроздон жана остеохондростон дарылайт. Кайнаган шаарда, жумуш кычап турганда, муундар ооруп, жаныңды койбой оорутса, достордон калып, өзүңдү өзүң кыйнала. Хондроксид орну басып кана койбостон, муундарды артроздон жана остеохондростон дарылайт. Аркаң ооруп чыдатпай, колу бутуң сыздатат. Дарыканадан Хондроксид муундарды келип дарылайт.